Хотим или не хотим, нам придется говорить с ними на уровне химии, анатомии, физиологии. В школе однозначно даже учитель ко мне приходит на консультации, я пытаюсь ей объяснить, она не понимает вот эти формулы, химии, взаимодействия и так далее. Если учитель не понимает, как же может ученица этого понять? Поэтому колоссальная нагрузка идет на медработников. Бойго болтуруу каражаттарынын таасирлери жалгыз эле ошол жуктуруу оорудан сактоо чектелбестен жалгыз эле ошол аборт санын азайтуу максатындан эместен ошондон тышкары дагы бул адамга репродуктивдик ден соолугуна позитивдүү таасир берүү. Азыр илим менен изилденип жаңы натыйжалар чыгып атат. Ошо өтө жаңы гормоналдык контрацептивди колдонуу натыйжасында жакшы реабилитация, жакшы алдын алуулар болуп атат. Ошол эле рак илдеттери, мисалы аялдардын рак илдетин алдын алуу болуп атат. Бул ошо жумурткалардын рагын азайтуу, ичегилердин жатынын рагын азайтуу максатында ушул гормоналдык контрацептивдин касиети, жакшы касиеттери айтылып атат. Ар бир үй-бүлө мисалы балалуу болорго чейин пландайт, өзүнүн экономикалык абалын пландайт, акчасы жетеби, мисалы ошол баланы бакканга төлөгөндөн кийин. Андан тышкары бул мамлекетке да жардам берет. Анткени үй-бүлө пландаганда мамлекет деген канча бала үчүн мисалы бир аймакта бала бакча куруш керек, мектеп куруш керек. Ошондой маалыматтар бир гана үй-бүлөгө эмес, мамлекетке да маалымат берет. Ошондуктан үй-бүлө пландаштыруу мамлекеттин өнүгүшүнө да чоң таасир эткизет. Есть таблетки, которые содержат только один вид гормонов – прогестин. Вот так выглядят пластыри. Вон оно, вагинальное кольцо, и как оно стоит в матке, в полости, во влагалище стоит. И контрацептивы гормональные в виде инъекций. Которая позволяет предотвратить как нежелательную беременность, так и заражение инфекциями, передающимися половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции. Кто согласен? Кто согласен, поднимает зеленую, да? Не согласен.